Карадарыялык туугандар мына катуу жамгырдан сел Карадарыяда бүгүн өтпөбүр. Ушул жылдын 20-июлунда катуу жаап өткөн жамгырдын кесепетинен Карадарыя айыл аймагындагы Достук, Жаңгырташ айылдарына коктуу колоттордон түшкөн сел үйлөрдүн королорун, ошондой эле Сузак Карадарыя жолун каптаган. Селден коргоочу тосмолордон суу ашып дамба жарылган. Мен анар бар эле, анарда кайнам кармап калды. Биз бардык менде кошунам темирин кармап калды да, алып барып. Эми ошо пут кайтпайт, оорутат, ишигин кетпейт да. Карадарыя айылынын тургуну Гүлшайыр Нарынбаеванын үйү селдин кесепетинен жараксыз абалга кептелген. Учурда жолдошу 4 уулу менен өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан берилген контейнерде 1 айдан бери жашап жатышат. Бул үй бүлө суук түшкөн сайын санага түшүп жаткандыгын билдирүүдө. Үй жагы чечиле элек, чек берилет, чек алыс болуп атат. Балдар окуйт мектепке, ошо жагы кыйналат. Үй салып берсе болот эле бизге. Мен азыр төрөсөм дагы кыйналам да, сууктачы. Баган түнү муздап калды, түшүп калдыбыз. Муну жакканы менен, аны жакканы менен биз көзүм жетпейт. Ояк күйүп кетсе, жооп бериш керек да байкачы. МЧСке бирок. Ошо бизге үй салып берсе жакшы болот эле, ысыраак. 5 бала менен кыйналам да. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 6 контейнер берилип, учурда мында 8 үй бүлө жашап жатат. Ал эми үйлөр жараксыз абалга кептелген тургундарга айыл өкмөт тарабынан коопсуз жайдан жер берүү иштери жүрүп жаткандыгы айтылууда. Жер чечи боюнча турак жай ээлерине турак жай курганга жер трансформациясынын баштапкы документтери даярдалып, азыр райондо каралып атат. Буюрса ошол маселе чечилип Кыргыз өкмөтүнө барып келсе, коопсуз жерге мына адыр участкасына турак жай курганга биз чек маселесин чечип беребиз, трансформациясын. Азыр ошол жалпы селден жабыркагандар, андан башка турак жайга муктаж үй бүлөлөрдөн арыз түшкөн, 700дөн ашык арыз түшкөн. Бүгүнкү күндө биз уже 35 гектар жерди трансформацияга сурап атабыз. Эми мурка караганда 3 эсе чоң болуп атат да мындайчы. Эффективный еще. 28 болсо азыр. Ошол кезде катуу селге дамбанын жарылышы себеп болгонун адистер билдирди. Учурда дамбаны бекемдөө иштери жүргүзүлүп жатат. Жүргүзүлүп жаткан жумуштар боюнча бүгүн 27 октябрда өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары келип таанышты. Дамбаны калыбына келтирүү жумуштары аткарылып атат. Буюрса бул бүтүрүп калса, ушу айылды полностью коргогону мүмкүнчүлүк болот да. Андан сырткары эми бул айтуусуз график боюнча эле жумуш аткарылып атат. Буюрса декабрдын башында бул дамба тапшырылат. Мурункусунан 3 эсе көбүрөөк болот дамбанын көлөмү. Бул жердеги иш аткарылган дагы бул үстү 2 метр көтөрүлөт дамбанын өзү. Карадарыя айылында 20-июл күнү жалпы 446 турак үйдү сел каптаган. Анын ичинен 183 турак үйдүн ичине 263 турак жайдын кородогу курулуштарына сел суу кирди. 44 турак үй авариялык абалга кептелген. Жаңгырташ айылындагы 6 жаштагы кызды сел агызып каза болгон. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион.